Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала берген ниматтардын саны сан жеткис. Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха. Алланын берген ниматтарын эсептесең, эч санына жетпейсиң. Кээ бирлер айтат, менин тамым жок, үйүм жок, башкам жок. Дем алганыбызга шүгүр, дем чыкканына шүгүр, урматтуу мусулман бир тууган. Миллион акчасы бар адамдар тамакты жута албастан жей албагандар бар. Шприц менен же башка менен тамактанып отургандар бар. Канчалаган бир туугандарыбыз бүгүн Кыргызстанда 1000ге жакыны, бир 600-ü бир жолу барып дара сындырганына 6000 сом төлөп жасалма бөйрөккө жатып атат. Бир дара сындырган үчүн. Сиз Кудайыма шүгүр, бир күндө канча жолу даратанага барып атабыз? Аллага шүгүр кылдыкпы? Алхамдулиллахиллази азхаба аннил аза. Менга ыза бере турган нерсени менден чыгарган Аллага шүгүр кылдыкпы? Bir apa balasının böyrögü iştebey kalgan. Meçitlerden jardam aldı, tiyaktan aldı, biyaktan aldı. Apanın sözü keyinçerek balanı özünün böyrögün bergeninden keyin menin en baktılуу күнүм turmuşka çıkkan күнүм emес, diplom algan күнүм emес, туылган күнүм emес, же балалуу болгон күнүм emес. Menin en baktılуу күнүм дейт. Балама бөйрөгүмдү бергенден keyin операциядан чыгып bir канча убакыт сааттар өткөндөн keyin шыдамсыздык менен күттүм şu балам өзү дааратканага кирсе деп. Bir убакта балам дааратканага кирди, апанын жүрөгү кара келип, даараткананын эшигинен кулак салам, чурулдап ошол жерде балам таарат туш атат экен деп. 5 мүнөт күткөндөн кийин унитаздан чур деген үн чыкканда, жаратканга сажда кылып ыйлап, Кудайыма шүгүр, эң бактылуу адаммын. Балам бүгүн даарат сындырды, өзү таарат туш атып атат дедим. Дааратканан чыккандан bir канча убакыт дагы тамагын берип, чайын берип, экинчи жолу барса деп күтөм дейт. Экинчи жолу баланын даарат сындырганына барганын күттүм дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, караң. Ас-сиххату таджун ла яраха иллал марид. Ден соолук ар бирибиздин башыбыздагы тажыбыз экен. Ал тажды ооруган адам гана көрөт экен. Карап, мобаш машалла. Өткөндө мага балдар WhatsAppка бир нерсе жөнөтүп атат Саудиядан. Кулак укпаган, сүйлөбөгөн бала ишарат менен айтат, күнүгө дейт, мечитке барам, катарда ибадат кылам дейт. 6 жылдан бери жамаатты калтырбайм, 5 убакыт намазга барам дейт. Үйдөн чыгып баратканда дейт, Раббы, бүгүн барып имамдын Аллаху акбар деген угап экенмин дейт. Кулагым ачылып кетеби деп үмүт кылам дейт. Имамдын Алхамдулиллахи Rabbil Alamin Куран уккум келет дейт.